Кыргызстандын буга чейинки шайланган 4 президенти кызматтан кетип жаткан учурларында 61 жашта болгон. Эми мынтип 5-президент дагы 61 жашында, бирок президенттик мөөнөтү 3 жыл болгондо кызматтан кетип жаткан учуру. Эмесе кеп бир баштан болсун. Туңгуч президентибиз Аскар Акаев 1944 жылы туулган, 2005 жылы кызматтан кеткен. Ал жылы Акаев 61 жашта болчу. Алгачкы падышанын кызматтан кетүүсүнүн себеби уулу менен кызынын жогорку кеңештин шайлоосуна катышкандыгы жана башка элдин нааразычылыктары болгон. Анын аягы ошол жылдын 24-мартындагы революцияга жеткирип, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Экинчи, Курманбек Бакиев 1949 жылы туулган, 2010 жылы кызматтан кеткен. Бакиев анда 61 жашта болгон. Экинчи президенттин тактан оодарылышынын негизги себеби катары коммуналдык төлөмдөргө болгон баанын өсүшү, уюлдук байланыштагы кошумча салыктар, уулдары жана бир туугандарынын саясий айдынга көп аралашуусу болгон. Мунун жыйынтыгы 2010 жылдын 7-апрелинде экинчи революцияга алып келген. Ала Тоо аянтында 87 мекендешибиз окко учкан, бирок бул окуяларга азыркыга чейин так ачыктык киргизилбей келет. Үчүнчү, Роза Отунбаева 1953 жылы туулган, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн башына келип, 2011 жылы президенттик постту Алмазбек Атамбаевге өткөрүп берген. Ал жылы Отунбаева да 61 жашта болчу. Маалымат катары айта кетсек, Акаевден Атамбаевге чейинки президенттердин арасынан бир гана Отунбаевада экс-президент макамы бар. Төртүнчү, Алмазбек Атамбаев 1956 жылы туулган. 2017 жылы президенттик кызматты Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берген. Бул жылы Атамбаев 61 жашта болчу. Атамбаев тарыхта толук мөөнөттүү иштеген жана президенттик кызматты тынчтык жолу менен өткөрүп берген алгачкы президент болуп калды. Бирок тилекке каршы ал Жээнбеков аркылуу мамлекетти тымызын башкарууну эңсеп, анысы ишке ашпай, тескерисинче Кримтөбөл Батукаевдин качып кетиши боюнча күнөөлөнүп, 2019 жылдын 8 августунда камакка алынган. Атамбаевге экс-президент макамы берилген эмес. Бешинчи, Сооронбай Жээнбеков 1958 жылы туулган, 2017 жылдын 15 октябрында шайланган. Туп-туура 3 жылдан кийин 2020 жылдын 15 октябрында кызматтан кетери боюнча маалыматты ачыктаган. Жээнбеков да эсепте 61 жашта, анткени 2020 жылдын 16 ноябрында 62 жашка толот. Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүнүн себеби парламенттин 7-чакырылышы үчүн өткөн шайлоонун таза өтпөгөндүгү, бийликчил делген эки партиянын 90го чукул мандатка ээ болуп калуусу себеп болду дешет серепчилер. Бирок айрымдар бул кырдаалга элдин добушун массалык түрдө сатып алган саясий партиялардын да күнөөсү чоң экендигин айтышууда. Сооронбай Жээнбеков элдин каны төгүлбөсүн, кагылышуулар токтосун, мага президенттик кызматтан да элимдин тынчтыгы бийик турат деп арызын жазып берген. 61 жаштын сыры эмнеде белгисиз, бирок сиздерге жогоруда эгемендүүлүктөн берки 5 падышанын туулган жана кызматтан кеткен жылдарын айтып өттүк.